Досум кыздуу болду, атын Аделина коюптур, ушул ат болобу дейт. Бул аттын мааниси, эгерде башындагы Адел деген десек, Адел деген сөз бул адыл деген маани, адилеттүү деген сөз. Анан этегиндеги атты эмне үчүн Ина дегенди кошулганын мен билбейм. Бул жанагы Красин, Мрасин дегендей, жанагы бир орустардын башкаларынын фамилия коюлгандай, Ова дегендей эле болбосо, анын маанисин билбейм. Ошон үчүн ат койгондо аттын маанисин жакшыраак койгонго аракет коюш керек. Кыргыздарда Итибай, Күчүкбай, Палан түкүндө ат кое беребиз биз. Бирок ошол такыр туура эмес ат. Эгер ошондой ат болуп калса, алар өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Намаз окуп жатып жаңылып калсаң, парызда оң жакка, сүннөттө эки жакка салам берилеби дейт. Суроо өзү туура эмес жазылып калган. Парызда, сүннөттө деп. Кандай болсоң дагы сажда сак кылган, эгерде сен жалгыз окубасаң, эки жакка салам берсең болот, бирок жалгыз окуган имам болгон болсоң, мисалы үчүн, анда бир жакка эле салам беришиң керек. Мишаил Рашид деген ырчын ырларын укса болобу? Дегел иман тууралуу ырларды укса болот. Анашид деп коет, эгерде жанагыда тенттек музыка коштобой турган болсо уксаң болот. Мишари Рашид бул Кувейттик чоң кары. Чоң Куран оккан кары. Биз менен параллель оккан университетте, Мадина университетинде. Мен окуп жүргөндө. Анан ошол эле учурда ыймандуу ырларды ырдайт. Үн аябай кооз. Дос балам үйлөндү, тоюна мен да бардым, бирок тойдо арак коюлду. Досумдун тоюнда Аллахтын ысымын айтып дуа кылдым, ошол туурабы дейт. Эми бардык жерде дуа кылган туура, бирок арак коюлган тойго барбагынга аракет кылыш керек. Анткени ал сен урматтабай, сен аны урматтабай эле, анча мынча урматтабай койсоң деле болот. Сен урматтасаң да арак койбогон жака чакырыш керек эле. Анан сен намаз окуп атканыңды билип арак тойго чыккырсаң да, анда сен урматтабайт экен. Мен давлением бар деп айтсам, бирөө мага чучук бербейт барганда. Мага тоок ниетинен тамак кылып берет, же жеңил оокат кылып берет. Анан бирөө чакырган экен, ашкабак тамакты кылыптыр, давлениеге жакшы экен деп. Мен урматтайт экен дедим. Анан мен жебей турган оокат койсам да, мен урматтабасам да, тең менен тезек кам менен бөлөк огородкор ойнош керек болот. Атам аракты көп ичип жатат, кандай кеңеш бересиз ичирбөө үчүн дейт. Дааватка чыгарып жибериш керек, бирок дааватка чыгарганда бир жолу көчөгө чыгып кетпесин. Ошол 3 күн дааватка чыгып үйрөнүп келип аксакал болуп отурса жакшы болот бардыгы. Жамаат менен намаз биринчи сап толо электе, экинчи сапта окуса болобу дейт. Негизи намаз өтө берет. Мисалы үчүн биринчи сап толо элек, экинчи сапка туруп окубаса болобу десе, намаз дурус болот, бирок адепсиздик болот. Сап толуп экинчи сапка өтүш керек. Адам көп боло турган жерде важип болуп, анткени сырт адам тыгылып калбаш керек. Бирок мисалы үчүн 20 адам эле болсо мечитте, анан биринчи сап толо элек болсо, экинчи сапта кыска болуп, эки сап кыска болуп ортодо окуй турган болсо, ал деле жарай берет. Бирок сапты толуктап алган бул сүннөт амал, жакшыраак. Кунут дуасын билбесе эмне кылыш керек? Ихлас сүрөсүн окуп турат ордуна. Кээ-бир суроолорго жооп бербей эле коеюн, жекече сурай турган суроолор экен. Мечиттердин үстүндө эмне үчүн ай болот дейт? Ушу мусулмандын мечит экени билинсин үчүн ай коет. Ал атайын далил деле жок, ай коюсул деген хадис деле жок. Болгону Осман империянын убагында чиркөөлөрдө крест бар экен. Анан биздики бөлөк чөрөк болсун, эмне кылабыз деп ойлонуп отуруп, Куран Каримде ай жөнүндө бир канча аяттар келген. Айга карап, ороз ачабыз, айга карап айды белгилейбиз, айды коюп алайлык деген сунуш болуп, ошондон коюлуп калган маселе. Болбосо ай коюлуш керек деген жок. Сөзсүз түрдө. Бирок муну ара бар. Анткени азан чыгып, бийик чыгып айтсын деп. Анан барып салтуу түрдө эле бизге эмне болуп калды? Мечиттердин атайын бир атрибуттары болуп калды. Экинчи рекетте тахиятта олтуруп, үчүнчү рекетке турганда буттун учу жерден көтөрүлсө болобу, зыян тийбейт. Бирок саждага барып атканда адамдардын маңдайы саждага тийет, буту көтөрүлүп калат, таң кала бересиң. Жок, буттагы тийиш керек. Селкинчелекте мындай болсо бул жак көтөр, мындай андай эмес. Маңдайын тийиш керек, буттагы тийиш керек. Жаназа намазында имам Аллаху акбар дегенде башты көтөрүш керек. Шарт эмес. Жөн эле окуй бересиз. Аллаху акбар деп башты көтөрүп албайт. Бүгүн намаздан кийин жаназа барбы? Жаназа бар. Бул дагы жакшы адат. Мечитке келип жума күнү өлүп аткан бул адамдын ошол
ahiretinin bir jakşı ekendigine suyunçu. Nas çekken adamdın başın alıp janaza okuyup deydi. Nas çeketken bir ölüp kalıptır, başın kesip alıp dur janaza okuyup. Al oşol kebir mağın okşoğan bir çalamoldan aytkan sözü. Ana aytıp atkan nas çekpe, uşunçalık ıpılas degen söz. Biroq baştalış jönündө kep jok bul jerde. Misal üçün apalar özünün baldарын uruşat, ölügüңdü göröйүн. Mal göröйүн деген, ölüp kalsaң ölüң göröйүн. Anан bir jaman var, ölügüңe olturayın deyit. Ne degen söz? Ölüp kalsaң ölüң oturup alat eken. Oşonu kalay beni, kalabayt. Bolgonu uruşup atkan gervezi. Oşonda öyle bul başına alıp koyuş gerek degen söz, nas çekken taptakır bolboyt degen söz. Iplas. Tartipke başı yiyegen çaç koygan davatçılarda meçitke kirgizbeş gerekpi? Yok, meçitke hiç kim tıy almayız biz. Meçitke bardı girip namaz okut. Biroq meçitte biyligin жүрgüzbösün. Tartipke başı yiyegen adamlar gelip namaz ok kayra ketsin, biroq mikrofon alaga tiybeş gerek. Bir yerde bayan aytpasın. Bir yerde aytıla turgan adam nuksun sözün. İmam degen bar, başka degen bar, atan ruhsat boşo söyleş gerek bolot. Ana beymaniger burçuk oturup kalagan süyle vergen ruhsat berilbeş gerek, imamдар oşoga жооп берет. Mikrofon meçittegi söz imamdın жоопкерчилиги. Kim körüngön gelip kalagamasa aytkanga aga hiç kim жол бербейт. Muftiyattan davatga den ruhsatı bolsa, oşo usulda bayan ayta alat. Ruhsatı jok bolsa kelet namaz okuyt, kayra kete beret boldu. Bir yerde sayasat жүрgüzgön aga жол berilbeyt. Azan aytıp jatıp nары beri basıp azan aytsa bolop adepsizlik bolot. Azan darat menen kıbılаны karap öyde turup aytılat. Jaramazan aytsa bolobу deyt. Bolot. Bul bizdin saltыбыз. Dinge karşı gelbeyt. Antkeni jaramazan degen söz bul Arapça Ca'a Ramazan degen söz. Ca'a Ramazan degen söz Ramazan geldi degen mani. Ca'a degen keldi degen söz. Gördüңөр biz Kırgızlar oşo Arapça bilчүбүз ilgeriler. Ca'a Ramazan, Ramazan keldi dep orozo baştalaganda sүйүнчүлөp, radio жок, başka жок, televizor жок. An oşo kıdırıp Ramazan aytı orozonun başın belgileyt ede. Biroq bir ele gün 30 gün emez. 30 gün ayta Ramazan bilesiңер, o bilip büttük Ramazan gelgenin. Anan artistler koşulup olgan hazır, çınbı? Ayaldar, yok erkekler gana aytkan aksakallar gana, Ramazan aytıp geldi eşeğinge, Ramazan geldi dep, ertemenden orozo degen söz. Ay görüldü, ay çıktı, orozo. Ek artisti koşup alıp, anan oğa kızlardı koşup alıp, Karajorgo biletip barıp, Ramazan ayttirgen jok al. Haram. Bir gün boldu.